Turkiyada 2021-жылы Кыргызстандык келини Аят атсызды өлтүргөн 67 жаштагы Фехми атсыз өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Демир Өрен маалымат агенттиги 14-мартта жазды. Маалым болгондой, Аят атсыз Толгахан атсыз аттуу туркиялык жаранга турмушка чыгып, күйөөсүнүн ата-энеси менен бирге жашаган. Аят атсыз 2 баланын апасы болгон. Баланын ата-энеси уулунун Аят атсыз менен турмуш курушуна каршы болгондуктан кайната менен келиндин мамилеси анча жакшы болбой, маал менен талаш тартыш чыгып турган. 2021-жылдын 11-октябрында уулу жумушта жана жубайы менен чоң небереси сыртта жүргөн учурда Фехми атсыз менен Аят атсыздын ортосуна талаш тартыш чыккан. Кайнатасы ачуусу менен келинин бычактап өлтүргөн. Анын денесинен 16 бычак изи табылган. Фехми атсыздын айтымында ал кылмышты жашыруу үчүн сөөктү жиликтеп, сыртка чыгарып сууга же токойго ыргытууну пландаган. Алгач колу бутун араа менен кесип, таштанды салган баштыкка салып, автоунаасынын багажына салып койгон. Андан кийин үйүнө келип, кан болуп калган кийимдерин алмаштырган. Маркумдун денесинин калган бөлүгүн баштыкка салып чыгараардын алдында үйгө жубайы менен небереси келип калган. Жубайы канды көргөндөн кийин ага келинин өлтүргөнүн айткан. Жубайы кошуналарына барып болгон окуяны айтып берген. Кошуналары полиция чакырган. Андан соң полиция келип, Фехми атсызды кармап кеткен. Бул үрөй учурган окуя Түркиянын Тегиртак аймагынын Черкескөй районунда болгон. 30 жаштагы Аят атсыздын өлүмү Түркияда резонанс жаратты.